Түрүсуук ханзада. Илгери өткөн заманда бир падышанын бою кыска, колу буту ийри, кебетеси суук уулу болуптур. Сарайдагы башка ханзадалар шыңга бойлуу, кең далылуу жана сулуу жумак жигиттер болчу. Ушунун айынан падыша Түрүсуук баласын дайыма өзүнөн алыстатып, ачык эле жек көргөнүн билдирип турчу. Бир күнү падыша Түрүсуук уулун адатынча акшия карап коет. Анын көз карашын байкаган ханзада атасын карап жайдары жылмайып жооп берет. Анан атасын урматтаган сөздөрүн багыштап туруп, артынан мындай дейт: "Кичинекей, бирок акылдуу кишилер алып денелүү акылсыз кишилерден өйдөрөөк болот. Бою узун келген келбеттүү кишилердин баары эле дайыма өйдө, дайыма барктуу боло бербейт." Атасынын жанында отурган улуу адамдарды бир сыйра көз чаптырып караган соң кайра сөзүн улап: "Чымчык кичинекей, бирок таза жаны бар. Крокодил болсо аябай кер. Ал тургай ошол чоң крокодил кичинекей чымчыкка муктаж. Ал анын тишин тазалап берип турбаса, крокодил жашай алмак эмес. Жер жүзүндөгү эң кичинекей тоо Тур тоосу. Бирок бул тоонун Аллахтын алдындагы даражасы бардык чоң тоолордон бийик" деген сөздөрүн айтат. Падыша баласынын айткандарын угуп мыйыгынан күлүп коет. Ал эми анын жанында отурган падышанын жакын адамдарына бул сөздөр аябай жагат. Айтылгандар жалгыз гана башка ханзадаларга жакпай калат. Арадан жылдар өтөт. Бир күнү кошуна мамлекетте жашаган падыша буларга согуш жарыялаганы тууралуу кабар жиберет. Ары бери даярданып жоого аттанышат. Көп өтпөй эки өлкөнүн аскерлери асказоодой тирелип туруп калышат. Бул жолу падышанын Түрүсуук, арык баласы аскерлердин алдыңкы катарында жүрөт. Бир маалда ал алдындагы атын атырылтып аскерлердин алдына чыгат да жоокерлерге кайрат берип кыйкыра баштайт: "Эй жигиттер, угуп койгула, мен согуш маалында душманга артымды салып качып берген коркоктордон эмесмин. Муну бөркүңөрдөй билип койгула." Ханзада алкындатып турган атын оозун жер кергиштете тартып, үнүн ого бетер бийик чыгарып: "Мобул ийнимдеги башым ушул күнү канга чыланып, ат туягына тепселенип калаарын билген болсом дагы эч бир чегинмек эмесмин жана силер менен кашык каным калгыча бирге болом. Билип койгула жигиттер." Жоого чабуул койгон өз башын коркунучка салат. Ал эми жоого артын салган бүтүндөй колду коркунучка салат. "Мен эч качан артымдагы өз жолдошторумдун коркунучка салбайм" деп сөзүн улантат. Ушуну айтып ханзада душмандардын колун көздөй качырып жөнөйт. Анын эрдигин көрүп, кайратынан дем алган аскерлер артынан жөнөшөт. Ал күнү Түрүсуук ханзада далай душманды сулатат. Эки жак таң аткандан кечке чейин аеосуз кырчылдашып согушушат. Бир саамга ат алмаштырып дем алууга чыккан ханзада падыша атасынын алдына келип сөзгө уруксат алат. "Сүйүктүү атаке, мына, дене боюмду кичине, алсыз көрүп дайыма жактырбай карачу элеңиз. Мындан ары алып денелүү адамдарга маани бербеңиз. Согуш маалында семиз багылган өгүзгө караганда ичке белдүү шамдагай аттар көбүрөөк ишке жарайт эмеспи? Урматтуу атаке, анда эмесе мага уруксат бериңиз. Душмандын сазайын берүүгө шашылып турам" деп кайрадан кан күйгөн майданга жөнөп кетет. Кырчылдашкан чабыш дагы көпкө чейин уланат. Мурдатан даярданып келген душмандын колу булардан алда канча көп болчу. Алардын аягы үзүлбөй чубай бергенине туруштук бере албай, падышанын аскерлери кача башташат. Аларды көрүп Түрүсуук ханзада бар үнү менен бакырып алдыларынан тосуп чыгат. Ханзада: "Эй жигиттер, сабыр кылгыла, качпагыла, коркпогула. Коркоктор гана качат душмандан. Силер качпагыла" деп кыйкырат. Натыйжада жанагы кача турган ханзададан кайрат алып, кайра согушка киришишет. Ал тургай алы кетип алсырап бараткандар дагы жанын үйрөп согушканга өтүшөт. Күн тоо артына жашынып, артынан кызыл тарайын деп калганда кыргын азаят. Душман жеңилип туусу жыгылат.
Падыша уулунун эрдигине баштан аяк күбө болуп, ага аябай ыраазы болот. Жеңиш салтанаты болуп жатканда ал түрү суук уулун биринчи жолу мээрим төгүп маңдайынан өбөт. Ошол күндөн кийин көз карашы өзгөрүп, уулун мурдагыдай жек көрбөй да калат. Ал тургай аны такка мураскор кылууну чечет. Маанилүү иштерге аралаштырып, ар кандай жыйындарга катышууга көндүрө баштайт. Падышанын чечимин билген башка ханзадалардын ичи күйүп, жиндери келет. Ал тургай эптеп-септеп мураскор дайындалган түрү суук ханзаданын көзүн тазалоонун жолдорун ойлоп киришишет. Акыры анын көзүн тазалаш үчүн иче турган тамагына уу кошуп коюшат. Эртеси айткандай эле ашканага айырлап кирип, түрү суук падышага тартыла турган тамакка уу салып коюшат. Бирок алардын бул кылганын мураскор ханзаданын карындашы байкап калат. Ханзада алдына келген тамакка колун созуп, эми жутаарда карындашы токтотот. Иштин чоо жайын түшүнгөн ханзада ордунан обдулуп туруп, ичи тар ханзадаларга ачуулана: "Силердин оюңарча акылдуу, эстүү болсо дагы кебетеси суук адам өлүш керек экен да. Акмак болсо дагы сулуу адамдар калыш керек экен да, Бул эмне деген келе соолук?" деп кыйкырат. Бул окуя бат эле падышага жетет. Ал дароо берки ханзадаларды чакырып, кылган акмакчылыктары үчүн аябай катуу урушат. Ошол күнү падыша түнү менен ойлонуп чыгат. Бул балдарым көзүм тирүүсүндө эле такталашып жатышат. Кийин көзүм өткөндө бири-бирин соо коюшпайт го деп ойлонот ал. Акырында айласы жок, мамлекетти ар бир уулуна бөлүп берет. Баарын ыраазы кылат. Ошондон кийин гана бир туугандар арасындагы көралбастык, ичкүйдүүлүк токтойт. Мамлекетте болсо өмүр бою тынччылык өкүм сүрөт.